Emne kılıp otasыңар? Assalamu alaikum ajaba. Алейкум ассалам. Siz bayqabay turasızbı? Biz şahar kurup jatabız. Mına bul korgonu. Bul darbazасы. Кайталаңыз кадр аталган Разаков 1910-жылы Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Коросон айылында шахтачынын үй бүлөсүндө туулган. Исхак жаштайынан турмуштун оор сыноосуна кабылып, 3 жашында апасынан, 8 жашында атасы Разактан ажырап, томолой жетим калат. Ал Ходженттеги жетим балдар үйүндө, кийинчерээк Ташкенттеги балдар интернатында тарбияланган. Разаковдун эмгек жолуна саресеп салсак, 1938-жылы Москвадагы пландоо институтун бүтүрүп, 29 жашында Өзбекстандын МАМ планынын төрага орунбасары, кийинчерээк төрагасы, андан кийин 34 жашында Өзбекстан КПБКнын пропаганда боюнча катчысы болуп иштеген. Өзбекстандын Компартиясынын биринчи катчысы Усман Юсупов Сталин менен жолукканда, биздин республикалык партиялык уюм келечеги кең бир кыргыз жигитин тарбиялап келатат. Кыргызстанда жергиликтүү жетекчи кадрлар жетишпейт деп айтат. Ошентип тарыхта биринчи жолу Кыргызстанга кыргыз улутундагы жетекчи Исхак Разаковду Иосиф Сталин дайындайт. Разаков 1945-жылы Кыргызстан Министрлер Советинин төрагасы. 1950-жылы 40 жашында Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы болот. Ал мамлекетибизди башкарып турган учурда 1953-жылы эң оор тоолуу аймактагы Фрунзе-Ош автожолу курула баштаган. Андан сырткары Чоң Чүй каналы, Орто Токой суу сактагычы, Күрпсай таш көмүр кестери курулган. Кадр бардыгын чечет деген уран алдында өз кесибин мыкты билген билимдүү кадрларды даярдоого чоң көңүл бөлүнүп, натыйжада 1960-жылы республикада 8 жогорку окуу жайы жана 27 техникум, аларда окуган студенттердин саны 40 миңге чейин жеткен. Разаковдун түздөн-түз катышы менен 1954-жылы Илимдер академиясы ачылып, Кыргызстандын жаш окумуштууларынын өсүп өнүгүшүнө өбөлгө түзүлгөн. Разаковдун демилгеси менен өлкөдө 80 миңден ашуун окуучуларга бекер ысык тамак уюштурулган жана көпчүлүк мектеп окуу жайларда кыргыз тилинде сабак бериле баштаган. Бирок Исхак Разаковдун эли үчүн өзгөчөлөнгөн ишмердүүлүгү, элине болгон камкордугу Москвадагы жетекчилерге жаккан эмес. Ар кандай куру шылтоолор, далили жок фактыларга таянып 1961-жылы 9 майда Исхак Разаковду кызматынан бошотушкан. Исхак Разаков 1965-жылга чейин СССРдин экономикалык кеңешинин тамак аш бөлүмүнүн башчысы. 1965-67 жылдары СССРдин МАМ планынын бөлүм башчысы болуп иштеп, ден соолугуна байланыштуу 57 жаш курагында пенсияга чыккан. Каталык кетирдиңби? Коммунисттей жооп бер. Тайсалдаба. Жоопкерчиликтен качпа.